Баштай бериңизчи. Саламатсыңарбы балдар? Буюрса бүгүн грамматика жөнүндө сөз кылабыз. Грамматиканын көбүрөөк морфология бөлүмүндө токтолобуз, лексика бөлүмүнө токтолобуз. Анан синтаксис бөлүмүнө көп кирбейбиз. Эмне үчүн дегенде бир эле сабакка ошонун баарын батырыш аябай эле кыйын болуп калат экен. Анан дагы бир жактан себептен эгерде темалардын баардыгы жөнүндө мен кыска маалымат берип кое турган болсом, тестке өтө аз күн калганда, мындайча айтканда 1-2 күн калганда аларды дагы бир сыра силерге негизги маалымат алган жериңерди кайра үстүнөн карап чыгыш дагы силер үчүн бир аз оор болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жок дегенде 100% жардам бере албасак дагы жок дегенде 50% суроолорго бир аз жардамчы болуш максатында көбүрөөк лексика, морфология бөлүмдөрүнө бүгүн токтолобуз. Жалпысынан негизи балдар грамматика бөлүмү практикалык грамматика деп айтылгандан кийин кыргыз тилди жашоодо колдонгонубуз бул жерде суралат негизиненчи. Мындайча айтканда өтө деле бир грамматикадагы бардык темаларды мыкты бир даражада билбесек деле биз кандайдыр бир даражада бул нерселерди өзүбүз эле логикага салып, ойлонуп, ошого чейинки жашоодон үйрөнгөн, мектептен үйрөнгөн предметтердеги жалпы ой жүгүртүүбүзгө салып туруп деле эмне кылсак болот экен, белгилеп койсок болот экен. Бирок ошентсе дагы эгерде билимиңер дагы ошо менен дагы шайкеш келип, дагы да кыргыз тилдин өзүнө тилге тиешелүү болгон билимиңер дагы да жогорураак боло турган болсо, бул суроолорду талдаш, жооп бериш силерге дагы да эмне болот экен, оңой болот экен. Эми ошентсе да азыр бардыгына бир четтен токтолгонго аракет кылалы. Суроолор боло турган болсо, сабактын аягында чат аркылуу жазсаңар, ошого карата аягында эмне кылабыз, жооп беребиз. Балким сабактын жүрүшүндө силерден эч кандай бул темалар боюнча суроолоруңар дагы эмне кылбашы мүмкүн, жаралбашы мүмкүн. Анда баштадык балдар. Бул жерден биринчи биздин көңүл бура турган мынакей кыргыз тили. Бул жерде кыргыз тили жалпысынан лексикадан турат. Мындайча айтканда сөздөрдүн эмнесинен турат экен, жыйындысынан турат экен. Андан кийин кеп маданияты, стилистика, фонетика, орфоэпия деген эмнелерден турат, бөлүмдөрдөн турат. Эми бул жерде айта турган нерсе, фонетика тыгыштарга эмне кылбайт экен, жалпы республикалык тестте тыгыштар боюнча суроо келбейт. Бирок тыгыштар боюнча деле баары бир кичине болсо дагы биздин маалыматыбыз болушу керек. Эмне үчүн дегенде, орфографияга кандайдыр бир даражада эмнеси болуп калат экен, таасири болуп калат экен. Андан кийинки балдар, бул жердеги лексика, мына фонетика, орфоэпия, мисалы үчүн орфоэпия деген эмне, туура сүйлөө. Ошол туура сүйлөө дагы бизге эмне болот экен, сүйлөп атканда мындай айтабыз, ал эми жазганда мындай айтабыз деп, орфографияны туура билгенибизге эмне болот экен, кандайдыр бир даражада салым кошот экен. Эми андан кийинки бөлүм балдар, морфология бөлүмү, мындай сөздөр, андан кийин сөз түркүмдөрү. Морфологияда сөз түркүмдөрү бөлүнөт: маани берүүчү, өзгөчө, анан эмне экен, кызматчы. Маани берүүчүлөргө балдар затоточ, санаточ, атоточ, такточ, этиш. Эми жалпы республикалык тесттин өзгөчөлүгү балдар, силерден эч качан затоточту тап, же болбосо сынаточту, же болбосо санаточту тап деген суроо келбейт. Бул биз үчүн бир чоң бир плюс деп айтсак болот. Эмне үчүн? Затоточ деген бир терминдин кандай экенин, маанисин түшүнбөсөк деле, ал жөнөкөй тил менен, ошону жалпак тил менен бизге эмне кылып берет экен, суроосун деле өзү түшүндүрүп берет экен. Анан ошого карата жооп бергенде бизге эмне болуп калат экен, дагы да оңой болуп калат экен. Балдар, силерге угулуп атабы? Мага кол көтөрүп койсоңор. Бул жактан администратордон сурап көрөлү, угулуп атабы менин үнүм? Ооба, эчке угулуп атат. Угулуп атат. Рахмат. Эгерде угулуп аткан болсо, сабакты улап кете берели. Демек, эч качан бир термин катары суралбайт экен, аны жөнөкөй тил менен эмне кылып бериш керек экен? Мындай түшүндүрмөсү сыяктуу болуп туруп эле өзү суроонун маанисин эле эмне кылсак болот, түшүнүп алсак болот экен. Демек, ал жерде мааниси, мындайча айтканда, түшүндүрүлмөсү менен суралып аткандан кийин биз затоточ деген нерсени жатташтын, же болбосо сырдык сөз дегенди, же бөлүкчө дегенди жатташтын бизге эмне кылбайт экен, эч кандай кереги, мындайча айтканда, пайдасы дагы тийбейт экен. Биз өзүбүздүн жалпак тил менен аны эмне кылып алышыбыз керек экен, жакшылап түшүнүп алышыбыз керек экен. Эгерде ошолор келип кала турган болсо, кантип эмне кыла алат экенбиз, жооп бере алат деген
суроолорго жооп бериш үчүн. Эми бул жерде сөз түркүмдөрүнө азыр бул жерде негизги бири менен окшош же болбосо айырмачылыктары болгон жерлерге токтолобуз. Анан жалпысынан балдар морфология бөлүмүндө биздин эң көңүл бура турган нерсе эмне экен? Орфография. Бул орфография деген эмне болуп калат? Жазуу эрежелери. Жалпы морфологияны сурап атып, бизден эмнени сурайт экен? Орфографияны сурап алат экен. Андан кийинки бөлүм, бул жерден экинчи слайдты көрүп коелу. Синтаксис бөлүмү. Бул жакта сөз айкашы сүйлөм. Анан сөз синтаксисте биздин эң негизги үйрөнө турган нерсе эмне болуп калат экен? Пунктуация болот экен. Балдар, эми синтаксисти үйрөнгөн жокмун. Мисалы үчүн пунктуацияларды да жакшы билбедим. Ой, тең байланыштагы же багыныңкы байланышта татаал сүйлөмдөрдү билбейм деп дагы эч коркуштун кереги жок. Балдар, силер жөнөкөй эле биринчи сүйлөм дегенди билип алгыла. Мындайча айтканда, жөнөкөй сүйлөм кандай болот, татаал сүйлөм кандай болот. Ошону эле ажыратканды үйрөнгүлө. Андан кийин эле мисалы үчүн тең байланышта татаал сүйлөмдү, багыныңкы байланыштагыларды мындайча айтканда өзү деле суроо аркылуу келбейт алар. Мындайча айтканда биринчи сүйлөм экинчи сүйлөмдүн себебин билдирип атканын же болбосо максатын деген сыяктуу болуп туруп суралат. Аларды өзүңөр силер татаал сүйлөмдү же болбосо тең байланышта татаал сүйлөмдү билбей туруп деле эмне кылсаңар болот экен? Андай суроолорго жооп берсек болот экен. Эми балдар, башынан баштап эле лексикага кире берели. Биздин бир аз шашпай, үстүндө дагы да жакшыраак, кеңирээк токтоло турган темабыз. Лексика бул кандайдыр бир тилдин эмнеси экен? Сөздүк курамы экен. Демек, кыргыз тилиндеги баардык сөздөр кыргыз тилинин эмнеси? Лексикасы деп аталат экен. Андан кийинки сөз дейт. Балдар, сөз бир нече тыбыштан туруп кандайдыр бир мааниге ээ болгон, башкача айтканда, бир буюмдун, кубулуштун, түшүнүктүн, сезимдин, жандыктанатын билдирүүчү тилдин эң негизги бирдиги. Мындайча айтканда, сөз дегенде кандайдыр бир кыска болсо дагы эмне болуш керек экен? Бир маани болуш керек экен. Мисалы үчүн, эч кандай маанини билдирбей турган болсо, ал эмне болот экен? Сөз болуп эсептелинбейт экен. Эгерде эч кандай маанини билдирбеген тагдырда деле эки сөз өз-өзүнчө, балким экөө биригип келип бир маанини билдирген учур болушу мүмкүн. Ошондой болсо дагы бул эмне болуп эсептелинет экен? Сөз болуп эсептелинет экен. Эми сөздүн лексикалык мааниси, анан грамматикалык мааниси бар. Бул деген кандай? Лексика дегенде сөздүн маанилик мааниси деп түшүнүшүбүз керек. Мындайча айтканда, ошол сөздүн кандай экенин, сырткы көрүнүшү, милдети эмне экенин, мындайча айтканда, бир кандайдыр бир жаңы буюмду көргөндө, досуңарга келип түшүндүрүп берген дербесиңер ошол силердин ошол сөздүн лексикалык маанисин айтып атканыңар. Мындайча айтканда, төрт буштук экен, жогору жагында бир атайын баса турган басмагы бар экен деген сыяктуу. Булардын баардыгы эмне болот экен сөздүн лексикалык маани. Ал эми грамматикалык маани деген бул таза кыргыз тил сабагына тиешелүү болгон маани. Бул ошол сөздү сабакта эмне кылганыбыз экен? Майда чүйдөлөрүнө чейин талдаганыбыз экен. Азыр эми балдар, жалпы республикалык тестте бизге көбүрөөк эмне келип калат экен? Сөздөрдүн маанилери боюнча келип калат экен. Булардын суроолору кандай болушу мүмкүн? Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн кайсысында же болбосо төмөндөгү сөздөр башкаларына салыштырмалуу башкача мааниде колдонулду? Же болбосо түз мааниде айтты деп, же болбосо каймана айтты, же болбосо өтмө мааниде айтты деп эле суроонун өзүндө суралышы мүмкүн экен. Сөздүн түз мааниси деген бул эмне болот экен? Чындыкка дал келген эң алгачкы тике мааниси. Бул деген кандай? Мисалы үчүн, көбүбүз билген сөз бар, Мисалы үчүн, тамак жасап атканда казанга биринчи көз түшөбү же май түшөбү деген эмне бар? Бир аз логикалык суроо бар. Бул мындайча айтканда эки жооп тең эмне болуп эсептелинет? Туура болуп эсептелинет. Эмне үчүн туура? Себеби бул жерде азыр балдар, бир мүнөт. Улантабыз кайрадан сабакты. Бул деген кандай? Эки суроо тең туура болуп эсептелинет. Эмне үчүн дегенде, чындыкка дал келгенде бул казанга майдын түшкөнү. Демек, ал кандай маани экен? Түз маани. Ал эми көзүбүздүн түшкөнү бул эмне?
чындыкка бир аз дал келбейт. Мындайча айтканда бул бир аз эмне образдуу түрдө айтылганы. Демек ошол образдуу түрдө башка бир нерсеге салыштырылган мааниде айтыла турган болсо бул кандай маани болот экен? Өтмө маани. Демек ушуга карата көп мисалдарды бере берсек болот. Мисалы үчүн менин сенин алган жаңы телефонума көзүм түштү, телефонуңа көзүм түштү дей турган болсок, эгер чындыкка дал келген мааниси болсо көз кадимкидей ошол адамдан агып эмне түшүш керек. Бирок андай мааниде эмес, жактырдым, кандайдыр бир мага жакты деген сыяктуу эмне болот экен? Салыштырылган образдуу мааниси айтылып атат. Демек, ушул боюнча сөздөрдүн түз мааниси, өтмө мааниси боюнча көптөгөн суроолор келет. Муну логикага салып эле жакшылап ойлонуп жооп берип койсоңор болот. Дагы бир жооп бериштин жакшы жолу, эгерде түз маани, өтмө маани экенин деле жакшы ажырата албадык, же болбосо жалпы эле тест иштеп атканда бир ошол суроонун жообун билбей кала турган болсок, балдар, жоопторун карап көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн, бир жооп өзүнчө башкача болуп, ал эми 3 жооп өзүнчө башкача болуп окшошуп атса, же болбосо 2 жооп бири-бирине аябай жакын болуп атса, демек алар эме болбойт, жооп болуп эсептелинбейт. Ошого деле эгер бул кандай метод, бул таптакыр колуңардан башка эч нерсе келбей калды деген учурдагы метод болуп эсептелинет экен. Андан кийинки моносемия, анан полисемия дегендер бар. Бул дагы бизге жалпы республикалык тестте өтө көп суроолор келет. Мисалы үчүн, моносемия деген бул бир гана маани берүүчү сөздөр, ал эми полисемия деген көп маанилүү сөздөр. Эмне үчүн дегенде, жалпы республикалык тестте мисалы үчүн аш бергенге баш берсин, узун 11 жаш берсин деп туруп эле, баш деген эмнени түшүндүрдү деп жазып коюш мүмкүн. Же болбосо мага кол керек, жалгыз бара албайм деп туруп, мисалы үчүн кол деген эмнени түшүндүрүп атат деп туруп, эмне астына маанилерди жазып коюш мүмкүн. Ошондо мисалы үчүн бул жерде баш деген бул көп маанилүү сөз. Ар кандай, мисалы үчүн, эч качан бир эле баш деген сөздү угуп туруп эле бул деген ушул эле нерсени билдирет деген сыяктуу өзүбүздүн жеке оюбузду эмне кыла албайбыз, айта албайбыз. Эмне үчүн дегенде, ал контекстке жараша, же болбосо ошол жердеги сүйлөмгө жараша ар кандай мааниде эмне болуп кетиши мүмкүн, колдонулуп кете бериши мүмкүн. Мисалы үчүн, эчкинин туягы дей турган болсок, бул эмне? Эчкинин буту деген мааниде. Мисалы үчүн, же болбосо ал адамдан туяк калбады десек, ал адамдан эмне калбады? Бала калбады деген мааниге барып калат. Ушул сыяктуу, демек, моносемия менен полисемия боюнча дагы бир аз эмне кылдык? Маалымат алдык. Балдар, бул деле мындайча айтканда өтө кыйын нерсе эмес. Өзүңөр жакшылап ойлонуп, логикага салып, эстеп, дагы кандай мааниде колдонулду эле деп, өзгөчө чоң ата, чоң энелерибиздин сөздөрүн эстеп, же болбосо чыгармаларда колдонулгандарды эстеп, канчалык көп маанилер бар эле, ошолордун баардыгын эстеп, балким мындай болсочу, тигиндей болсочу деген оюбуздагы баардык маанилерди эмне кылып, салып көрүп туруп, анан туура жоон эмне кылышыбыз керек экен? Белгилешибиз керек экен. Эми көп маанилүү сөздөргө бир-эки мисал берип өтөлү. Мисалы үчүн, айлана дейт. Бул айлана жашылданды, же болбосо айлананын сулуулугу дей турган болсок, бул эмне? Биздин чөйрөбүздү айтып аткан болобуз. Ал эми айлана деп дагы бир түшүнүк бар, бул эмне? Математикадагы айлана. Же болбосо, мисалы үчүн, котор дегенде одар, же болбосо алмаштыр деген мааниде билиши мүмкүн. Ал ошол эле учурда бир тилден башка тилге которгонду дагы эмне деп коебуз? Котор деп айтабыз. Мындайча айтканда, экөө башка мааниде. Же болбосо, мисалы үчүн, булардын дагы бир айырмачылыгы эмне болуш керек? Экөөсүнүн ортосунда кандайдыр бир даражада маани жагынан бири-бирине жакын болот. Бул жерде көп маанилүү сөздөр. Анан ошол эле жерде дагы бир нерсеге токтолуп кеткен, бул жерде амоним. Амоним деген эки сөз бири-бирине, мындайча айтканда, орусча айтып койгондо, случайно, же болбосо кокусунан эле окшошуп калган. Мисалы үчүн, көчөдөн өтүп баратып эле силерге окшош бир кызды көрүп калдыңар. Же болбосо карындашыңарга окшош бирөөнү, бирөөгө окшош бирөөнү көрүп калдыңар дагы, карап туруп эле эмне дейсиңер? Мындайча айтканда, бул жөн эле бир кокустук. Мындай экөөнүн ортосунда эч кандай байланыш жок, жөн эле бир эмне окшоштук. Амоним сөздөр дагы, балдар, ошондой. Экөөнүн ортосунда эч кандай маанилик бир байланыш жок дагы, жөн эле эмне болушу, сырткы көрүнүшү окшош болуп калганы. Мисалы үчүн, ак деген кардын өңүндөй түс, мындайча айтканда ак түс, ошол эле учурда таза, же болбосо эмне, адилеттүү деген бул эмне болуп атат? Бул көп маанилүү. Эмне үчүн дегенде, ак түс деген бул таза, мындай ак нерсе бул таза болот, ошондой эле таза бул адилеттүү деген, булардын баардыгы, мына адилеттүү, таза дегендердин баардыгы ак менен маанилеш. Мындайча айтканда, бунун ичинде таптакыр бири-бирине мааниси жок.
кандайча ушундай болуп калды деген нерсе жаралбайт. Булардын баардыгы маанилүү. Ушундайча айтканда, ал ак адам дегенде, ал адилеттүү, күнөөсүз адам дегенде эмне кылабыз? Маанилик жактан ойлонуп туруп эле чыгарсак болот, Ал эми бул жактагы ак кардын өңүндөй түз, ошондой эле суунун акканы булар чындап бири-бирине эмнеси жок экен? Таптакыр байланышы жок экен. Эч кандай байланышы бар деп айта албайбыз. Бул жер жөн эле ошол түстү билдирген ак менен сөз менен ак деген этиш сөзү, бир адамдын агуу дегенди билдирген этиш сөзү бири-бирине эмне болуп калганын билдирди, окшошуп калганын билдирди. Ошол балдар негизинен лексика ушул. Андан тышкары лексикада балдар фразологизмдер бар. Фразологизмдерди дагы эгерде колуңардан келсе тестке чейин бир жолу көз жүгүртүп окуп койсоңор өтө жакшы болот. Мисалы үчүн кээде 2-3 фразологизм келип калышы мүмкүн, Ошондой учурларда балким силерге 3 суроонун жообу силерге дагы көптөгөн эмне балл алып келиши мүмкүн, же болбосо силердин бир тагдырыңарды чече турган баллга жеткирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн эгерде тестке чейин мүмкүнчүлүгүңөр болсо, бир жолу фразологизмдерди карап койгула. Анан балдар фразологизмдерди маанисине карата чыгарганга аракет кылып көргүлө, бирок көбүнчө фразологизмдер маанисине карата чыкпайт, Башка ошол сыяктуу фразологизмдерди мындайча айтканда эстегенге аракет кылгыла. Же болбосо мисалы үчүн кыргыздардагы ошол нерсеге байланыштуу ишенимдер, тыюулар, ошолорду эстеп туруп ортодо эмне кылсаңар болот, бир кандай бир жыйынтык чыгарсаңар болот, Мисалы үчүн байпагы манат деген фразологизм болсун дейли. Мисалы үчүн манат деген балким билбешиңер мүмкүн, бирок манат дегенде эле оюңузга келиши мүмкүн. Бул кандайдыр бир кымбат материал, кымбат кездеме. Демек, бутки мындайча айтканда байпагы манат болуп аткандан кийин бул кандайдыр бир бардарлыкты, же болбосо бай деген сыяктуу бир маанини билдирип калышы мүмкүн деген ойго келсек болот экен. Ошол балдар, демек эмне кылсак болот экен? Лексика бөлүмүнө даярдык. Ошол бир сыйра фразологизмдерди карап, анан сөздүн дагы көптөгөн дагы кандай маанилери бар экен, ошолоруна бир сыйра көңүл буруп, же болбосо жакшылап эле ойлонуп эле ошол сөздөрдү эмне кылсак болот, дагы кандай колдонсо болот деп эле эмне чыгармадан окугандарыбызды же бирөөлөрдөн уккан сөздөрүбүздү эстеп тапканга аракет кылсак болот экен. Бул лексика бөлүмү балдар. Лексика бөлүмү бүттү. Бул сөздөр боюнча. Эми бул морфология бөлүмүнө өтүп атабыз. Морфология бөлүмү дегенде бул сөздөрдүн курамы, сөздөрдүн жасалышы, сөз түркүмдөрүн окутуучу эмне болуп кеткен? Грамматиканын бир бөлүгү болуп эсептелет экен. Бул жерде дагы сөздү айтып атабыз. Эми сөздөрдүн бөлүмдөрүнө токтолобуз, бөлүктөрүнө. Сөз негизинен уңгу, префикс, анан мүчөдөн турат. Уңгу деген негизи, мындайча айтканда маани берүүчү эң негизги бөлүгү. Префикс деген бул уңгудан мурун келип сөз жасай турган бир эмнеси, бөлүгү. Мындайча айтканда мүчө уңгунун артынан келип уланып эмне кылса, бир жаңы сөз жасала турган болсо, префикске уңгунун эмнесинен келет экен? Алдынан келип уланып жаңы бир сөз эмне кылат экен? Жасайт экен. Дагы бир өзгөчөлүк бар. Бул жерде мүчөнү уңгу рахмат. Эми бул жерде дагы токтолуп кетели. Префикс уңгудан мурун келген сөз маанисин өзгөртүүчү морфема дейт. Мындайча айтканда жаңы бир маани берет, мындайча айтканда сөздү эмне кылат экен? Жасайт экен. Мүчө болсо бул жерде эмне болот? Бул дагы эмне кылат экен? Сөздү жасашы мүмкүн, же болбосо өзгөртүшү мүмкүн экен. Эми балдар, мүчөнүн бир өзгөчөлүгү, көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, мүчө өзү эч кандай маани билдирбейт. Мисалы үчүн ташымал деген сөздү алып көрөлү. Ташымал деген сөз кантип жасалган? Ташы кошулган мал деп жасалган. Мындайча айтканда бир нерсени ташуу деген сөз ошол эле учурда мал. Мал деген бул кандайдыр бир байлык, же болбосо жаныбар дегенди билдирбейт. Эмнеге дегенде мүчө эмне болот экен? Лексикалык мааниге ээ боло албаган деп атат. Мындайча айтканда өзү эч нерсени эмне кылбаш керек экен? Билдирбеш керек экен, түшүндүрбөш керек экен. Кандайдыр бир жөн эле эмне? Бөлүк. Бирок эмне кылат? Ошол бөлүк кандайдыр бир ошол уңгуга уланып алып ага бир кошумча маани берет, же болбосо ага жаңы маани берет, же болбосо анын маанисин бир аз гана эмне кылып коет экен? Өзгөртүп коет экен. Эми балдар, кийинкиге токтололу, мүчөлөрдүн бөлүнүшүнө. Бул жерде азыр мүчөгө бир аз токтололу, андан кийин дагы префикске да бир аз токтолуп кетебиз. Мүчөлөрдүн бөлүнүшү балдар, мүчөлөр экиге бөлүнөт. Сөз жасоочу, анан сөз өзгөртүүчү. Сөз жасоочу мүчө деген бир сөздөн башка маанидеги жаңы бир сөздү жаратканга жардам берет экен. Мындайча айтканда бир сөздөн таптакыр башка жаңы бир сөз жасалат. Бирок сөз жасоочу мүчөнүн айырмачылыгы ошол эски сөз менен, уңгу менен жаңы жасалган сөздүн ортосунда мындайча айтканда маанилик байланыш болуш керек.
болбойт. Мындай айтканда каалаган сөзүбүзгө каалаган мүчөнү улап эле жаңы бир сөз эмне кыла албайт экенбиз, жасай албайт экенбиз. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчө сөздүн негизги маанисин өзгөртпөйт. Мындайча айтканда негизги нерсе өзгөрбөйт. Бир гана формасы же болбосо саны, жөндөмөсү, жагы, чагы жана башка ушул сыяктуу нерселер гана эмне болуп калышы мүмкүн экен? Өзгөрүп калышы мүмкүн экен. Эми бул жерден мисалдар менен жакшылап көрөлү бул жерде. Мисалы үчүн бул сөз жасоочу мүчө. Мисалы үчүн мына жерден карап көрөлү. Мына сөз жасоочу мүчөнү бул жерде СЖМ деп кыскартып койдук. Кандай болот? Мына кой деген сөз. Кой деген сөзгө ч деген мүчө уланды, барабар эмне? Койчу болду. Эми карабыз. Мындай кой болгон жаныбар мындай бир адамга айланды. Эми бул жерде адамга айланды, мындайча айтканда мааниси таптакыр эмне болду? Өзгөрдү. Жаңы мааниге өттү. Мындайча айтканда кой эмнеге айланды? Адамга айланды. Балдар, бирок экөөнүн ортосунда мынакей мына жерде МБ деп турат, МБ деп турат. Бул деген маанилик байланыш. Экөөнүн ортосунда эмне бар экен бирок? Маанилик байланыш бар экен. Мындайча айтканда бул киши таптакыр башка тармактагы эле бир кишиге айланып кеткен жок. Бул эмнеге айланды? Койчу. Мындайча айтканда ушул кишинин айлана тегерегинде эмне бар экен? Кой бар экен. Мына жанында кой турат. Демек, сөз жасоо деген ушул. Бир сөздөн таптакыр жаңы бир сөз жасайт, бирок экөөнүн ортосунда эмне калат экен? Маанилик байланыш калат экен. Түшүнүктүүбү? Демек, бул эмне болду? Койчу болду. Мындайча айтканда койлорду караган же болбосо кайтарган адам болду. Эми сөз өзгөртүүчүгө өтөлү. Сөз өзгөртүүчү дегенде мындайча айтканда баягы боюнча калат деп түшүнүп алсаңар болот өзүңөргө. Мындайча айтканда кой дагы деле эмне боюнча калды? Кой боюнча. Болгону анын жөндөмөсү, саны, жагы ушул сыяктуу бир нерселер гана эмне болду? Өзгөрүүгө учурады деп айтсак болот. Мындайча айтканда баягы кой дагы деле эмне болду? Кой боюнча турат. Болгону эмне болуп калды? Көптүктүн лар мүчөсү уланып бир аз эмне көбөйүп калды, бирок кой дагы деле кой боюнча. Ал эми бул жерде койчу дегенде эмнеге айланды? Жаңы бир сөзгө айланды. Эми дагы балдар, бирок сөз жасап атканда аябай дагы көңүл бурушубуз керек болгон нерсе, мынакей бул жерде койдон мына койчу жасалды, экөөнүн ортосунда маанилик байланыш бар. Дагы бир мисалды көрөлү. Мисалы үчүн кит кошулган эп, мына сөз жасоочу мүчө барабар эмне келип чыкты? Китеп келип чыкты. Эми балдар, бул кит менен китептин ортосунда маанилик байланыш барбы? Мындай ойлоп көрө турган болсок, мисалы үчүн могу кой менен койчунун ортосундагы байланыш кит менен китептин ортосунда барбы? Балдар, эмне? Эч кандай экөөнүн ортосунда байланыш жок. Демек, экөөнүн ортосунда маанилик байланыш болбоду. Демек, бул китеп деген сөзүн ушундай болуп жасалганы эмне болуп эсептелинет экен? Ката болуп эсептелинет. Демек, бул жердеги эп деген мүчө сөз жасоочу мүчө эмес. Китеп деген сөздү маанилик жактан карап көрө турган болсок, китеп өзү эле эмне болгон? Мындайча айтканда туаса сөз. Мындайча айтканда китеп өзү эле эмне кылат экен? Бир маанини билдирет экен. Мындайча айтканда киттен келип чыккан жок. Түшүнүктүүбү балдар? Демек, сөз жасоону түшүндүк, Бир сөздөн таптакыр бир жаңы бир сөз болот, бирок экөөнүн ортосунда эмне калыш керек сөз түрдө? Маанилик байланыш калыш керек. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчө болсо, баягы нерсе дагы деле эмне боюнча калыш керек? Баягы боюнча калышы керек. Эми ушул баягы боюнча калышы керек болгон сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн эмнелерин өтөлү? Түрлөрүнө өтөлү. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн башында эле биринчи көптүк сандын лар мүчөсү турат, балдар. Мына азыр деле мисал келтирдик, койлор. Ошондой эле лар мүчөсү кайсыл жерлерде уланат, кайсыл жерлерде уланбайт деле. Көбүнчө балдар лар мүчөсүн абстрактуу түшүнүктөргө же болбосо мисалы үчүн абстрактуу түшүнүктөргө же болбосо саналбай турган нерселерге эмне кылат? Колдонулбайт деп айтабыз. Мисалы үчүн уйкуңар аябай келип атат. Мисалы үчүн менин уйкуларым аябай кеп калды. Же болбосо менин курсактарым ачып кетти. Же болбосо менин сага болгон сезимдерим өтө көп деген сыяктуу кылып эмне кыла албайт экенбиз? Колдоно албайт экенбиз ларды. Бирок балдар, аны таптакыр эле колдоно албайбыз дегенге дагы жатпайт. Болгону эмне кылат? Сүйлөмгө карата, ошол жердеги контекстке карата эмне кылышыбыз керек? Көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн, сезимдер же болбосо сүйүүлөр деп деле кээде эмне кылышыбыз мүмкүн? Колдонушубуз мүмкүн. Мисалы үчүн, кандай болуп колдонулат? Менин сага болгон сүйүүлөрүм көп деп айта албайм, бирок сүйүүлөрдүн түрлөрү болот. Же болбосо, мындайча айтканда, ошол абстрактуу бир, мындайча айтканда, саналбай турган бир түрдүн, абстрактуу нерсенин, мындайча айтканда, түшүнүктүн эгерде түрлөрү жөнүндө сөз боло турган болсо, анда лар колдонсок болот экен. Мисалы үчүн,
сүйүүлөрдүн түрлөрү болот. Ата энеге болгон сүйүү, мекенге болгон сүйүү дешим мүмкүн. Же болбосо мисалы үчүн мага 2 литр мага сүттөрдөн берип коюңузчу, же болбосо мага 2 литр сүттөр берип коюңузчу деп айта албайм. Бирок ошол эле учурда магазинчикке барып, сизде сүттөрдүн кандай түрлөрү бар деп туруп эмне кылсам болот экен, сурасам туура эле болот экен. Демек балдар уланбайт деп так кесе айткандан эмне болушубуз керек экен, алыс болушубуз керек экен. Бардыгы эмнеге, контекстке жараша өзгөрүшү мүмкүн экен. Түшүнүктүүбү балдар? Андан кийинки сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн түрлөрүнө төлөп балдар, жак мүчөлөр, анан жактаандык мүчөлөр бар. Бул жерде балдар жак дегенде эле биздин оюбузга кайсы жак келет? 3 жак келет, Мен деген бул биринчи жак, сен деген экинчи жак, ал эми ал деген эмне экен? Үчүнчү жак экен. Демек бизде канча жак бар экен? 3 жак бар. Мына мен, сен, анан эмне болуп атат? Ал болуп атат. 3 жак болуп атат. Эми балдар, жак мүчө дегенде бир эле нерсе жөнүндө сөз болот. Мынакей мына жерде бир эле эмне турат? Мындайча айтканда, бир таякча турат дейли. Бул деген жак мүчө деген бир эле нерсени түшүндүрөт. Ошондой эле бул жерде мындайча айтканда эки нерсе катышпайт дегенди түшүндүрөт. Ошол эле нерсенин өзүнүн эле болгону канчанчы жакта турганын эле көрсөтөт. Мисалы үчүн студент мен студент эле жөнүндө сөз болуп атат. Демек бир эле адам эмне болуп атат? Студент. Мен студентмин дегенде биринчи жакта, сен студентсиң экинчи жакта, ал студент деген үчүнчү жакта. Же болбосо балдар, дагы бир байкай турган нерсе, мисалы үчүн мынагы аягындагы мин деген сөз бул өзү эмнени түшүндүрөт? Мен дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн Россия Федерациясында Тыва республикасы бар. Ошол жерде Тыва эли жашайт, Тува. Ошолор мисалы үчүн бизге аябай окшошуп кетет. Түрк тектештүү элдердин катарына кирет дагы. Алар сүйлөп атканда мисалы үчүн кандайсың деп сурай турган болсоң, биз мисалы үчүн кандайсың деген суроого жакшымын деп жооп беребиз го. Алар болсо жакшы мен деп айтат. Мындайча айтканда жакты алдына эмес, артына коет. А бизде болсо мындайча айтканда эки коюлуп атат дегенди түшүнсөк болот. Мисалы үчүн студент мен студент мен дегенде эки жолкудай. Түшүнүктүүбү? Демек бул жер эмнени түшүндүрөт экен? Канчанчы жакта турганын гана. Демек биринчи жакта турат студент, экинчи жакта, анан кайсыда турат экен? Үчүнчү жакта турат экен. Түшүнүктүүбү? Мынакей жак мүчө аты эле айтып атат. Болгону кайсы жакта турганын гана эмне кылыш керек экен? Көрсөтүш керек экен. Аягындагы мен, сен дегендерден деле бул менди айтып атат, же болбосо сенди айтып атат, же болбосо бизди айтып атат, же болбосо силер дегенде эмне кылсак болот экен? Тапсак болот экен. Андан кийинки балдар, жактаандык деген бар. Жактаандык дегенде бул жерде карасаңар эки таякча турат. Бул жактаандык дегенде эки нерсе жөнүндө сөз болот, же болбосо эки түшүнүк жөнүндө. Мындайча айтканда бир нерсе бир нерсеге эмне болот экен? Таандык. Өзү деле айтып атат жактаандык. Мындайча айтканда таандык ошол жактардын кайсысына таандык болуп атканын эле көрсөтөт. Студентим, менин студентим. Демек студент кимге таандык? Биринчи жакта турган адамга таандык. Сенин студентиң, демек студент экинчи жакта турган адамга таандык. Анын студенти, демек студент үчүнчү жакта турган адамга эмне болуп атат? Таандык болуп атат. Дагы бир өзгөчөлүк. Жак мүчөнүн алдындагы сөздөр, мисалы үчүн бул жердеги ата тоочтор жакты билдирген мен, сен, ал дегендер бардыгы жөн эле атоош жөндөмөсүндө турат. Ал эми жактаандыкты билдирип атканда өзү деле мисалы үчүн тиешелүүлүктү, таандыкты билдирип атканда биз сөзсүз түрдө эмне кайсы жөндөмөнү колдонобуз? Илик жөндөмөсүн колдотобуз. Мисалы үчүн менин партам, менин сумкам, менин балым, же болбосо сенин мүмкүнчүлүгүң, сенин өзгөчөлүгүң деген сыяктуу, же болбосо анын эмнеси бейкапардыгы, же болбосо анын максаты деген сыяктуу. Түшүнүктүүбү балдар? Демек эмне кылат экен? Жактаандык дегенде кайсыга таандык экенин эле эмне кылат экен? Көрсөтөт экен. Эми балдар, жалпы республикалык тестте ушул эле нерселер кантип суралат деген. Төмөндөгү сүйлөмдөрдөн кайсынысында экинчи жакка карата айтылып аткан, же болбосо балдар мен, сен, ал деген жактарды ал жакта биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак деген терминдер менен эмес, жөнөкөй тил менен дагы берип коет. Ал бизге дагы оңой. Мисалы үчүн кандай болушу мүмкүн? Сүйлөөчү тарап дейт. Мындайча айтканда сүйлөөчү тарап деген бул ким? Мен, биринчи жак, угуучу тарап, экинчи жак, анан эмне? Сөзгө аралашпаган тарап деп эмне болушу мүмкүн? Же болбосо
Андан кийин башка тарапта эмне болушу мүмкүн? Үчүнчү жак айтылышы мүмкүн экен. Ошого карата да суроо келиши мүмкүн. Бирок таандыкты балдар маанисинен таап койсоңор болот. Мисалы үчүн студенти дей турганбызга алдына кайсы сөз келип атат? Анын студенти. Демек студент үчүнчү жакта турган бирөөгө эмне болуп атат? Таандык болуп атат. Түшүнүктүүбү балдар? Демек бул сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн түрлөрү. Мисалы үчүн сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү эмне деп айттык? Баягы нерсе, баягы боюнча калыш керек дедик. Мындайча айтканда, бул жерде мына студент, бул жакта дагы студент турат. Мындайча айтканда, баягы студент дагы деле эмне боюнча жүрөт экен? Студент боюнча жүрөт. Демек сөз өзгөртүүчү мүчө эмне болду биз үчүн? Баягы деген. Түшүнүктүүбү балдар? Түшүнүктүү болсо, кийинки 4-сөз өзгөртүүчү мүчөнүн түрүнө өтөлү. Бул жөндөмөлөр. Жөндөмө балдар бизге бир караганда өтө жөнөкөй болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кичинекейибизде мектептен бери үйрөнгөнбүз, жөндөмө деген эле атчылык барыш, табыш, жатыш, чыгыш деп эле эмне кылабыз? Бат-баттан айтып, мүчөлөрүн айтып коюшубуз мүмкүн. Бирок андан дагы биздин мындайча айтканда бизге маанилүү болгон нерсе бул жөндөмөнүн маанисине жетиш. Мындайча айтканда, аттары өзү сынабын коюлган жөндөмөлөрдүнчү. Эгерде таптакыр жөндөмөсү боюнча түшүнүгү жок болгон бир адам деле мисалы үчүн эмне кылып койсо болот экен? Аттарына карата эмне кылып койсо болот? Маани чыгарып таап алса болот. Мисалы үчүн атооч, атагыч, бир нерсени жөн эле атап коюш. Китеп, дептер, компьютер, мисалы үчүн күн, сүрөт деп эмне кылып атат? Бир нерсени атап коюп атат. Илик деген, мисалы үчүн илик дегенде оюна эмне келиши мүмкүн? Иликтөө, изилдөө. Бул каяктан келди? Эмнеден келди же болбосо эмне кимдин, эмненин деп эмне кылсак болот экен? Иликтесек болот экен. Барыш керек, мисалы үчүн каяка барыш керек? Болгону бул жерде суроолор эмнеге салынышы керек жөндөмөдө? Оюбузда барыш керек дегенде каяка дейбиз, бирок суроолорду ким эмне деген калыпка салабыз. Мындайча айтканда барыш керек, кимге, эмнеге. Табыш керек, кимди, эмнени. Жатыш керек, каякта эмес, кимде, эмнеде. Чыгыш керек, кимден, эмнеден. Түшүнүктүүбү? Балдар ошондой эле бул жерде мүчөлөр менен дагы бир проблема бар бизде. Бул проблема деле эмес. Болгону бир жакшы түшүнүп алсак, мындан дагы эч кандай кыйналбай эле табабыз. Мүчөнүн баштапкы формасы. Мындайча айтканда, мүчөлөрдүн баштапкы формасы башкача, ал эми сөзгө улангандан кийин эмне болуп калат? Башкача болуп калат. Эмне үчүн? Себеби дегенде кыргыз тили бул өтө мындайча айтканда уйкашкан, аябай уйкаштык өтө мыкты даражада өнүккөн тил. Мындайча айтканда, сүйлөгөнгө, мындайча укканга ыргактуу, уккулуктуу. Бул деген кандай? Мисалы үчүн жоон тамгадан кийин жоон кетет, ичкеден кийин ичке, жумшактан кийин жумшак, катуудан кийин катуу деген сыяктуу. Мындайча айтканда, ошондой эрежелердин негизинде биздин мүчөлөрүбүз көптөгөн өзгөрүүгө учурайт. Кээде 12ге чейин, андан дагы жогоруга чейин эмне болуп кетиши мүмкүн экен? Жогорулап кетиши мүмкүн экен окшоштугу. Балдар, бул жактан эгерде бир аз ызы чуу болуп кеткендерде суранабыз, бир аз ызы чуу эмне кылалы, тынчтыкты сактап, көңүл буруп койсок, балким балдар эртең силердин тестте келе турган бир жакшы бал алышыңарга ушул эмне болуп калышы мүмкүн экен? Бир өбөлгө же жардам болуп калышы мүмкүн экен. Эми балдар, иликтин өзүнүн жөндөмөсү нын, барыштыкы га, табыштыкы ны, жатыштыкы да, чыгыштыкы эмне экен? Дан экен. Эми жөнөкөй эле бир сөздү жөндөп көрөлү. Китеп, китептин, китепке, китепти, китепте, китептен. Балдар, мисалы үчүн китептин деген сөзгө кайсы мүчө уланып турат деген суроо келе турган болсо, бунун жообу эч качан, мындайча айтканда, эч качан тин деген мүчө болбойт. Ал эми китепкеники ке болбойт, ти болбойт, тен деген мүчөлөр эмне кылбайт экен? Болбойт экен. Бизден ушундай болгон мүчөнү эч качан эмне кылбайт экен? Сурабайт экен. Бул мүчөлөрдүн сөзсүз түрдө эмнесин? Оригиналын же болбосо эмнесин сурайт экен? Баштапкы формасын сурайт экен. Эми балдар, ушундай учурда балким анын мүчөсүн эстебей калдык же болбосо толкунданып атканда оюбузга келбей калды, ошондой учурда кантип табыш керек? Балдар, өзгөчө жөндөмөлөрдө 95-100%ке чейин өтө жакшы туура келет бул. Ошол жөндөөлүп аткан сөзгө эле, ошол эле суроосун, ошол сөзгө суроо берип туруп эле, ошол эле суроого алма деген сөздү эмне кылып берип керек? Жооп бердирип коюшубуз керек. Же болбосо балдар, бул жерде алма дегенди алдык, же болбосо аягы а менен бүткөн сөзгө. Мисалы үчүн кээде адамдын аты болуп калышы мүмкүн, же болбосо ким деген суроо беришиңе туура келип калышы мүмкүн. Ошондо алманы балким логикаңа сыйдыра албашың мүмкүн. Бирок ал жерде эң логикага сыя турган нерсе, ошол сен жөндөп аткан сөздүн аягы а деген тамга менен бүтүшү керек. Мисалы үчүн китептин дегенге таппай атасың, тин деген мүчө эле, кокуй кайсы мүчө эле таппай атасың, сен эмне кылышың керек?
суроо беришиң керек. Китептин суроо беребиз эмненин. Ошол эмненин деген суроону алмага жооп бер дешибиз керек. Эмненин, алманын. Мынакей бул жерде эмне кылды? Ийлик жөндөмөсүнүн оригинал же болбосо баштапкы мүчөсү чыкты. Баштапкы мүчөсү эмне болуп эсептелинет экен? Нын болуп эсептелинет экен. Түшүнүктүүбү? Же болбосо мисалы үчүн бул жерден табыш жөндөмөсүн көрөлү. Китепти, мисалы үчүн эмнени, алманы. Түшүнүктүүбү балдар? Демек эмне кылсак болот экен? Ушул жөндөмөдө билбей калган учурда, же болбосо дагы да силердин жооңар мындайча айтканда дагы да тууралга жакын болушу үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Ушул методду колдонсок бизге пайдасы тиет экен. Балдар, бул бир гана жөндөмөлөрдө эмес, кээде башка эле мүчөлөрдү таппай атканда дагы ушуларды колдонсоңор болот. Бирок башкаларга мындайча айтканда 100% гарантия жок. Башка мүчөлөргө 80% туура келет. 20% кээ бир жерлерге туура келбей калышы мүмкүн. Бирок таптакыр жолу жок, мындайча айтканда, аябай кыйналган абалда калганда ушул методду колдоно берсеңер болот. Бул жок дегенде кандайдыр бир чындыкка, мындайча айтканда, кичине болсо да туура жоопко жакыныраакка силерди эмне кылат экен? Алып барат экен. Эми балдар, бул жерде биз таандык мүчөлөрдү өттүк, жөндөмөлөрдү өттүк. Булардын бардыгы эмне болуп атат? Сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдүн түрлөрү болуп атат. Эми ушул темалардан бизге көңүл бурушубуз керек болгон нерселер. Же болбосо мына жөндөмөнүн жалгыз өзүндө биз аябай көңүл бурушубуз керек болгон нерсе эмне? Жөндөмөдө биз үчүн башкача, же болбосо бизде бир аз кыйын болуп, же болбосо көңүл бурбай кала турган болушубуз мүмкүн болгон нерсе жөндөмөдө балдар 3 үнсүз тамганын катары келип калганы. Мисалы үчүн Минск, же болбосо кээде ушул сыяктуу сөздөр. Ошолорго эмне талдап атканда эмне кылып талдайбыз? Бир үндүү тамганы кошуп туруп талдайбыз. Аны бир жолу карап койсоңор болот. Мисалы үчүн Омск же болбосо Томск дегенде, мисалы үчүн Томскке эмес, Томскиге деген сыяктуу эмне болот экен? Жөндөөлөт экен. Эми көңүл бурушубуз керек болгон нерселерге, мисалы үчүн тамак бышыр. Балдар, жалпы республикалык тестте суроолор эгерде бир сүйлөмдүн ичинде келе турган болсо, ошол сүйлөмдү жалпы карабай туруп, же болбосо сүйлөмгө жакшы көңүл бурбай, ошол сөздүн өзүнө карап койгон бул эң чоң катачылык. Мисалы үчүн тамак бышыр деп турган болсо, мисалы үчүн карап туруп эле тамак дедиңер, бул деген тамак, бул деген атош жөндөмөсүндө турган бир сөз, же болбосо зататош деп ойлоп туруп эле тамак дегенге кайсы суроону берип коюшубуз мүмкүн? Эмне деген суроону берип коюшубуз мүмкүн. Бирок эч качан ошол сөздүн өзүн сүйлөмдөн жулуп алып туруп ага суроо берген эмне болот экен? Туура болуп эсептелинбейт экен. Бул жердеги сөзгө суроо бериш үчүн сөзсүз түрдө сүйлөмдүн ичиндеги мааниге карата, жанындагы сөздөргө карата эмне кылышыбыз керек экен? Суроо беришибиз керек экен. Мисалы үчүн тамак бышыр. Бышыр эмне бышырбы? Мындайча айтканда, бул жерде эмне бышыр эмес, эмне болуп калат экен? Эмнени бышыр болуп калат. Мисалы үчүн эмнени бышыр, бул өзү оригинал кандай болуш керек эле? Тамакты бышыр. Ошондо балдар, тамак деген сөз бул жерде атош жөндөмөсүндө эмес, эмне болуп калат экен? Табыш жөндөмөсүндө туруп калат экен. Түшүнүктүүбү? Же болбосо мисалы үчүн үй жыйна. Эмнени жыйна? Үйдү жыйна. Бул дагы эмне экен? Табыш жөндөмөсү экен. Андан кийин эл камы дей турган болсок, мисалы үчүн эмне кылдык? Ушул сөздү талдай турган болсок, эл камы. Но эл дегенге суроо бергиле, эмне камы деп суроо беребизби? Жакшылап ойлонуп суроо бере турган болсок, эмненин камы деп суроо беребиз. Жообу кандай болот экен? Элдин камы. Ошондой эле балдар, ар бир сөзгө, ар бир мүчөгө көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн бул кам деген сөз. Ал эми бул жердеги каяктан турат? Турабы? Камы. Кимдин камы? Анын камы. Демек бул жерде үчүнчү жакка таандык болгон эмне турат? Мүчө турат. Эгерде бир сөздө, балдар, сөзсүз түрдө таандык мүчө тура турган болсо, анын алды жагындагы сөз мындайча айтканда сөзсүз түрдө ийлик жөндөмөсүндө турат. Мисалы үчүн бул жер камы болду. Демек эл деген сөз сөзсүз түрдө кайсы жөндөмөдө экен? Ийлик жөндөмөсүндө. Мисалы үчүн андан кийинки эне жүрөгү. Мына жүрөк оригиналы, мисалы үчүн уңгусу жүрөк, жүрөгү деп атат. Демек таандык, анын жүрөгү. Демек жүрөк бир нерсеге эмне болуп атат? Таандык болуп атат. Кимдин жүрөгү? Эненин жүрөгү. Демек эне кайсы жөндөмөдө туруп атат бул жерде? Ийлик жөндөмөсүндө. Же болбосо мисалы үчүн Байкал көлү, Сулайман тоосу, Ош шаары, мисалы үчүн Бишкек калаасы дей турган болсок, ушулардын бардыгынын аягында байкап көрсөк эмне туруп атат? Мынакей тоосу, анын тоосу, таандык мүчө туруп атат. Демек ушул тоо ошол нерсеге эмне болуп атат? Таандык болуп атат. Мисалы үчүн Сулайман тоосу. Демек бул тоо кимге таандык? Сулайманга таандык.
оригиналы кандай болуш керек эле? Сулаймандын тоосу болуш керек эле. Ошондо бул Сулайман деген сөз атооч жөндөмөсүндө эмес, кайсы жөндөмөдө болуп калат экен? Илик жөндөмөсүндө. Балдар, силерден эч качан бир мисал үчүн үй жыйна деп туруп үйдү атооч жөндөмөнү сурабайт. Мындайча айтканда силер эмне кылышыңар керек? Ар бир суроодо мындайча айтканда ушул жерден мени алдап койбой атабы? Ушул жерден алданып калбай атамбы? Эмнеге аны сурап атат? Эмнеге мынчалык оңой суроону сурап атат? Балким бир жерине көңүл бурбай атам деген сыяктуу ой сөз болуш керек силерде. Бул деген үй турат, эмне үй? Бул деген атооч да деп туруп кеткен эмне болуп калат экен? Эң чоң катта болуп калат экен. Түшүнүктүүбү балдар? Демек эмнени үйрөндүк? Жөндөмөдөн алманы коюп тапканды, ошол эле бул жерден эмне кылат экенбиз? Маанисине жакшы карап, бир нерсеге таандык барбы, жокпу? Кайсы жөндөмөдө туруп атат? Ошолордун баардыгына көңүл буруп эмне кылып алсак болот экен? Таап алсак болот экен. Ошол балдар, негизинен жөндөмөлөрдөн айта турган нерсебиз ушул. Эми андан кийин мындайча айтканда сөздөргө кирели. Бир сөздөрдүн жасалышын кирдик. Эми бул жерде уже жасалып калган сөздөргө өтөлү. Сөз дейт балдар. Сөздөр экиге бөлүнөт экен. Жөнөкөй сөздөр, анан татаал сөздөр. Жөнөкөй сөздөр балдар туаса, туунду болуп бөлүнөт. Бул деген кандай? Балдар, эгерде бир досуңардын буту бир аз аксап, же болбосо кандайдыр бир кемчилиги, же болбосо өзгөчөлүгү болсо, эмне деп сурайсың? Эмне болду эле? Бул кийин же кулап кандайдыр бир себептен болгонбу, же сен төрөлгөндө эле ошондой беле? Эгерде ал адам төрөлгөндө ошондой болгон болсо, ал эмне деп айтат? Туаса. Мындайча айтканда, жаралганда ошондой болгон. Ал эми туунду деген кандайдыр бир нерседен эмне кылган? Келип чыккан. Сөздөр дагы ошондой эле. Жаралганда эле ошондой сөз боло турган болсо, бул жерде туаса болот. Ал эми кийин келип чыккан болсо, бул жерде эмне болуп калат экен? Туунду. Мисалы үчүн китеп деген сөз бул туаса. Жаралганда эле эмне болуп жаралган? Китеп болуп жаралган. Киттен келип чыкты деп эмне кылабыз? Айта албайбыз. Эмне үчүн дегенде китеп менен киттин ортосунда маанилик байланыш жок экен. Андан кийинки туунду дегенде, балдар, туундуга койчуну мисал келтиребиз. Эмнеге? Бул койчу деген сөз кой деген сөздөн туулду. Мындайча айтканда, ошол сөздөн келип чыкты. Өзү башында кой болчу, ага чы деген сөз жасоочу мүчө уланды, анан эмне болуп келип чыкты? Анан келип чыкты, койчу деген туунду сөз болуп эмне кылды? Келип чыкты. Балдар, ушинтип сөзгө, мындайча айтканда, унга мүчө уланып жаңы сөз жасала турган болсо, бул эмне болот экен? Морфологиялык жол болуп эмне кылат экен? Аталат экен. Эми татаал сөздөргө келели балдар. Татаал сөздөр 3кө бөлүнөт. Кош сөздөр, кошмок сөздөр, анан эмне экен? Кыскартылган сөздөр экен. Азыр булардын да ар бирине өзүнчө бир аз эмне кылабыз? Токтогонго аракет кылабыз. Эми балдар, жөнөкөй сөздөргө азыр токтолдук бул жерде. Эми татаал сөздөргө өтөлү. Татаал сөздөр кандай экен? Татаал сөз деген балдар, эки же андан көп сөздөн туруп, өзүнчө бир лексикалык мааниге ээ болгон сөздөрдүн эмеси экен, тизмеги. Өзүнчө бир лексикалык мааниге дегенде, демек, ошол эки сөз экөө биригип, бир эмне кылыш керек экен? Бир жаңы бир мааниге билдириш, мындайча айтканда, мааниге жетиш керек экен. Ар кимизи өзүнчө эки маани же үч маанини сактабаш керек экен. Экөө биригип ортодо эмне кылыш керек экен? Жаңы бир маани чыгарса, бул эмне болот экен? Татаал сөз болуп эсептелинет экен. Түшүнүктүүбү? Эми балдар, кош сөздөр дейт. Бул тең байланыштын негизинде айкашкан, башкача айтканда, аныктоочу, аныкталгыч байланышына негизделбеген, эки сөзү тең бир сөз түркүмүнөн болгон сөздөрдүн тизмеги экен. Балдар, кош сөздөрдө көбүнчө бул эмне? Ортосуна сызыкча коюлган сөздөр, Балдар, бул силерге өтө жардам берет. Силер сөзсүз түрдө ушул 5 эрежени эмне кылып алышыңар керек? Жаттап алышыңар керек. Мындайча айтканда, татаал сөздөрдүн ортосуна кайсыда сызыкча коюлат. Ошол силер эмне кылышыңар керек экен? Жатка билишиңер керек. Бул балдар оңой эле. Кыйналбай эле жаттайсыңар. Эки сөз бири-бири менен маанилеш болсо сызыкча коебуз. Мисалы үчүн, сак-саламат, кедей кембагал, курт кумурска, күч кубат дегендер, булар бардыгы бири-бирине маанилеш сөз болгон үчүн ортосуна эмне коюлат? Сызыкча коюлуп атат. Же болбосо, мисалы үчүн, силер дайыма көп көрүп жүргөн кыймыл, аракет деген сөздү алалы. Мисалы үчүн, этиш деген бул кыймыл, аракет деп эле баштайбыз. Мындайча айтканда, кыргыз тили сабагында көп колдонгон, көп жолуктурган сөзүбүз. Кыймыл, аракет. Кыймыл менен аракеттин ортосуна дагы эмне коюлат? Сызыкча коюлат. Кайсы эреже боюнча? Ушул маанилеш деген эреже боюнча. Мындайча айтканда, кыймыл менен аракет деген сөз экөө бири-бирине эмне экен? Маанилеш экен. Кийинки, карама-каршы, эгерде сөздөр карама-каршы болсо коюлат. Оң терс, кары жаш, чоң кичине. Сыңар маанилүү, бул деген кандай? Бир сөзү маани берет, экинчи сөзү маани бербейт деген мааниде. Мал, сал, нан, пан, кыз, кыркын, кызыл, тазыл дегендер, Кайталама, бир эле сөз. Кайра-кайра кайталанса, мисалы үчүн, чоң-чоң, узун-узун, тез-тез деген сыяктуу. Же болбосо балдар, акыркы эреже, эки сөзү тең эмне болбосо маани бербеген учурда.
түшүнүктүү? Мисалы үчүн быкычыкы, акырчыкир. Булар эки сөздү тең эмне кылбайт, өзүнчө маани бербейт, бирок экөө биригип эмне кылат экен, бир кандайдыр бир маани чыгарат. Бир нерсенин үнү же болбосо кандайдыр бир маани же болбосо ушул сыяктуу эмне кылат экен, экөө бириккенде гана эмне болот экен, маани берилет экен. Түшүндүкпү балдар? Демек бул эмне экен? Татаал сөздөрдүн ичинен эмне кылдым? Кош сөздөргө токтолдук. Андан кийин балдар биз токтоло турган нерсе экинчи бул кошмок сөздөр. Кошмок сөздөр кандай? Булар ортосуна сызыкча коюлбаган сөздөр. Булар кандай? Эки же андан ашык сөздөн түзүлүп, бир гана аталышты билдирген сөздөр татаал сөз. Ооба, бул деле ошондой билебиз, Демек эки сөз экөө биригип эмне кылат? Бир маанини билдириши керек. Мындай сөздөр бир гана мааниге жана сүйлөмдө бир гана кызматтын эмне кылат экен? Милдетин аткарат. Эми кошмок сөздөр дейт балдар, көбүн эсе аныктооч, аныкталгыч байланышында болот. Муну кандай түшүнсөк болот? Аныктооч, аныкталгыч деген. Мисалы темир жол, Буга эмне кылабыз? Кандай жол деген суроону берсек болот. Ошого жооп ала алабыз. Мисалы үчүн, кандай жол? Темир жол. Жол болсо, мисалы үчүн ушул сыяктуу көп мисалдарды келтирип кете берсеңер болот. Ал эми бирок кош сөздөргө мындай бере албайсыңар. Мисалы үчүн, сак саламат дегенде, кандай саламат десе, сак саламат деген сыяктуу эме кылбайт, жооп кетпейт. Кош сөздөр мындайча айтканда экөө бири-бири менен тең болуп туруп атат. Мындайча айтканда экөө бир сөз түркүндө. Мисалы үчүн, сак саламат экөө тең эмне болуп атат? Зататоч, зататоч. Же болбосо мисалы үчүн, ак кара, сынаточ, сынаточ. Ал эми бул жерде эмне болуп атат? Башка сөз түркүмдөрүнөн боло берет. Мисалы үчүн, темир жол дегенде экөө тең кээде эмне болуп калышы мүмкүн? Зататоч, кээде бирөө сынаточ, бирөө зататоч, ар кандай болуп калышы эмне экен? Мүмкүн экен. Эми балдар, бул жерде дагы бир көңүл бура турган нерсе, мисалы үчүн, кызыл гүл, бийик имарат, сулуу кыз, кымбат кийим дегендер булар эмне экен? Татаал сөз болбойт экен. Булар сөз айкаштары болот экен. Эми буга өзүнчө азыр мына жерден мисал менен токтололу. Мисалы үчүн, мына жерден карап көрөлү. Мынакей бул жерде татаал сөз болуп атат, ал эми бул жакта эмне болуп атат? Сөз айкашы. Кандай түшүнсөк болот? Татаал сөздө балдар, балдар, сұраныч, микрофонуңарды өчүрүп алсаңар, балким жаңы кирдиңер, билбей атасыңар. Бул жерде Гаухар дегенде микрофону жанык турат. Дагы кимдер? Сұраныч силерден. Башкаларга тоскоолдук кылбоо максатында эмне кылып алсаңар, өчүрүп алсаңар дагы жакшы болмок. Чоң рахмат түшүнгөнүңөр үчүн. Эми балдар, татаал сөз менен сөз айкашы. Татаал сөздү айттык, эки сөз, мынакей эки сөз экөө биригип, эмне бир мааниге кетиш керек. Мындайча айтканда, муну кантип айтып койсок деле болот, Мисалы үчүн, 1 + 1 = 1. Мындайча айтканда, эки сөз кошулуп деле эмнени билдириш керек экен? Бир маани. Бул деген өз-өзүнчө маани бере албайт. Мисалы үчүн, бул биринчиден таш, экинчиден бака дей албайбыз. Мисалы үчүн, булар өздөрүнүн маанисин жоготуп туруп эле таш, бака деген эмнени билдирип атат? Нондой болгон бир эле жаныбардын несин билдирип атат? Атын билдирип атат. Эгерде ушундай болсо, бул эмне болот экен? Татаал сөз болот экен. А эгерде биринчиден, экинчиден деген эки маанисин сактап кала турган болсо, бул эмне болуп калат экен? Сөз айкашы болот экен. Мисалы үчүн, кызыл жолук экөө биригип эле таптакыр жок болуп эле бир эле маанини билдирип калат деп айта албайбыз. Бул жерде эки маани сакталып калды. Мисалы үчүн, кызыл жолук дегенде бул биринчиден жолук, экинчиден эмне экен? Кызыл. Мындайча айтканда балдар, сөз айкашында бизге сөзсүз түрдө эки маалымат ташылат. Мындайча айтканда, эки маалымат берилет. Бизге бул жолук деген маалымат келди биринчиден, экинчиден бунун түсү эмне? Кызыл экен деген маалымат келди. Ал эми ташбакада бир эле маалымат келет. Мисалы үчүн, ташбака дедиби? Ооба, бир эле мындай турган ташбака бир жаныбарды түшүндүк. Анын кандай экени, эмне экени же кошумча дагы бир маалымат эмне кылган жок? Бизге келген жок. Түшүнүктүүбү балдар? Буюрса татаал сөз менен сөз айкашындагы эмне кылып алдык окшойт? Бирге ажыратып алдык окшойт, Андан кийин балдар, дагы бир кичинекей токтоло турган нерсе ушул жерде татаал сөздөрдүн түрлөрүнө. Бул жерде балдар, кыскартылган сөздөр, анан эмне бар экен? Бириккен сөздөр. Балдар, кыскартылган сөздөрдө силер эң негизги көңүл бура турган нерсеңер, ошол сөздүн узартылган вариантына эмес, мындайча айтканда, кыскартылган вариантына, мындайча айтканда, ошол тамганы кантип окуйбуз, ошого жараша эмне кыласыңар? Бүчө улайсыңар. Мисалы үчүн, көбүнчө ЖРТ деген нерсе бул эмне? Бир өзүнчө эле эмне?
толтура жерде айтылып атса дагы көбүн ката кылып коесуз. Мисалы үчүн кээ бирлер ЖРТ деп айтылат, кээ бирлер эмне ЖРТ деп айтат. Бул өзү кайсынысы туура? ЖРТ дегени туура. Эмне үчүн? Тамгалардын өзүнүн аталышы менен. Мисалы үчүн Ж деген тамганын аталышы Ж, ал эми Р деген тамганын аталышы эмне? Р. Т деген тамганын аталышы дагы эмне? Т. Ошол биздин өзү мындай караганда туура эмес деп каршы чыгышыбыз мүмкүн. Бирок бизде ошол нерсе кабыл алынып калган. Ошон үчүн ошого баш ийип туруп эле мындайча айтканда орусча тамгалардын аталыштарына окшош болуп кетип атат. Ошого баш ийип туруп эле ошол боюнча мүчө улап койсок, баардыгы туура болот экен. Мисалы үчүн ЖРТга деген ката, ал эми ЖРТге деген эмне туура. Же болбосо мисалы үчүн Кыргыз Республикасы КР деп айтылбайт. Эмне болот? КР деп айтылат. Мындайча айтканда орусча айтылганда эмне кылат экен? Айтылат экен тамгалар. Ошон үчүн мисалы үчүн КРнын эмес эмне болот экен? Же болбосо КРга эмес КР Г деген дагы да эмне болуп эсептелинет экен? Туура болуп эсептелинет экен. Демек кыскартылган сөздөрдөн биздин эң адашып калышыбыз мүмкүн болгон жер ушул жер гана. Кыскартылган сөздөргө эмне кылуу? Мүчө улоо. Андан кийин балдар бириккен сөздөр. Бириккен сөздөрдү кайсыл учурда бизге керек болот? Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы туура жазылган, ката жазылган? Мисалы үчүн апкел деген сөздү кошуп койсо, бул туурабы, катабы дегенде ойлонушуңар мүмкүн. Апкел ката, алып кел болуш керек эле, да? Демек апкел десек дагы болот. Бириккен бул деген нерсе түшүнүк боло турган болсо, буну эмне кылат экенбиз? Туура деп эсептейт экенбиз. Ошол эле учурда бириккен сөздөр балдар бизге кайсыл учурда жардам келет? Төмөндөгү сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла деген учурда. Мисалы үчүн жаманат деген сөз. Жаманатты кылды дегендеги сөз. Мисалы үчүн жаманат деген сөздү уңгу мүчөгө ажырат дей турган болсо, мисалы үчүн жаман, андан кийин ат деген мүчө деп койсок, бир аз каты болуп калат. Бул деген кандай сөзгө кирип калат? Бириккен сөзгө. Бул жаман атка кондуруу дегендей, жаман атка ээ болуу деген. Ошон үчүн эмне болуп калат экен? Жаман анан ат деген сөздүн биригүүсүнөн келип чыккан. Же болбосо ак сакал деген сөздү уңгу мүчөгө ажыраткыла десе, мисалы үчүн ак сакал дегенди кантип ажыратабыз? Бул дагы кандай болуп калат? Бул уңгу мүчөгө эмес, сөз менен сөзгө ажырайт экен. Ак деген бир сөз, сакал деген эмне болот экен? Бир сөз болуп эсептелинет экен. Түшүндүкпү балдар? Негизинен татаал сөздөр жөнөкөй сөздөр боюнча айта турган нерселерибиз ушул. Сөз айкаштары боюнча да келдик. Эми балдар биз нактай эмнелерге өтөлү? Бул жерде айта турган нерсе сөз түркүмдөрүнө өтөлү. Бул жерде сөз түркүмдөрү биринчи эмнеден башталат? Зататочтон башталат. Балдар, зататоч дегенде биз адашып кетишибиз болгон нерсе, бул жака азыр көңүл бурбай тургула. Мен силерге биринчи зататочту айтып алайын. Мисалы үчүн бул жерде зататоч деген заттын атын билдирет дейбиз. Мисалы үчүн алма деген бул зат, парта деген зат, күн деген эмне? Зат. Бирок ошол эле учурда балдар унутпашыбыз керек, зататоч деген бир гана заттардын эмес, заттардын, окуялардын, түшүнүктөрдүн, ушул сыяктуу нерселердин баардыгынын аталышын билдирсе, мындайча айтканда, кыймыл аракеттен башка бир нерсенин аталышы болгон, нерсенин, түшүнүктүн, окуянын аталыштарын билдире турган болсо, же кубулуштун, мисалы үчүн чагылган бир кубулуш, мисалы үчүн ушул сыяктуу баардыгынын аталышын билдирсе, бул эмне болуп эсептелинет экен? Зататоч болуп эмне кылат экен? Эсептелинет экен. Эми андан кийинки биздин үйрөнө турган нерсебиз бул жерде эмне турат? Сынаточ турат. Силерге көрүнүп атса керек. Балдар, сынаточ дегенде эле сразу айтабыз, заттын сын сыпатын, өңүн түсүн билдирүүчү эмне кылат экен? Сөз түркүмү дейбиз, Сынаточ туура заттын, мынакей, мына бул жерде мына алма деп турат, зат, мына, үстү жакта зат деп берип атабыз, Ушул заттын эмнесин билдирет экен? Кандай экенин билдирет экен. Өңү, түсүн, формасын баардыгын билдирет экен. Бул кайсы? Кызыл алма, чоң алма, кычкыл алма, даамдуу алма, мисалы үчүн таттуу, чирик алма деген сыяктуу сөздөр менен ушул заттын, алманын кандай экенин эмне кылат экен? Билдирет экен. Балдар, бул жерде биздин сынаточто өтө көңүл бура турган нерсе, балдар, сынаточтун составында, мындайча айтканда, сынаточ бир нерсенин кандай экенин билдирип атканда түз билдириши керек. Мындайча айтканда, сынаточтун составында кыймыл болбош керек. Мисалы үчүн, кызыл, чоң, кычкыл, даамдуу, таттуу, чирик деген сөздөрдүн составында эмне жок экен? Кыймыл жок экен. Балдар, эгерде заттын кандай экенин кыймыл аркылуу билдирип кала турган болсо, мындайча айтканда, кызарган алма, эзилер, эзилбес, чоңоюучу, быш элек, түшкөн алма деп кыймыл аркылуу билдирип кала турган болсо, бул эмне болуп калат экен? Атооштук болуп
калат экен. Түшүндүкпү балдар? Демек сынатоочу деген заттын кандай экенин билдириш керек, составында кыймыл-аракет болбош керек. А эгерде составында кыймыл-аракет болуп кала турган болсо, бул эмне болуп калат экен? Атооштук болуп калат экен. Түшүнүктүүбү? Демек зат атоочту түшүндүк, сынатоочту түшүндүк. Андан кийинки эмне экен? Сан атооч экен. Мындайча айтканда, заттардын санын билдирет. Балдар, заттардын санын кадимки эле биз билген сандар менен эмне кылыш керек экен? Билдириши керек экен. Болгону балдар так билдириш керек. Мисалы үчүн көп, аз деген сөздөр менен билдиргенге болбойт. Эмне үчүн дегенде көп, аз деген сөздөр булар так эмес. Ошон үчүн көп, аз деген сөз бул эмне болбой калат экен? Сан атоочко бир аз эмне кылбайт экен? Кирбей калат экен. Балдар, бирок бул жерде бир аз тартышылуу маселеси бар. Биз кирет, кирбейт деген жеринде токтолбой эле биздин токтоло турган нерсебиз ноого токтолушубуз керек. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы заттын санын билдирип атат, төмөндөгүлөрдүн кайсынысы кыймылдын санын билдирип атат. Ошону эле ажырата ала турган болсок, жалпы республикалык тестте эч кандай бизге кыйынчылык жок. Мисалы үчүн, көп кишилер көп китеп окушту. Мисалы үчүн, биринчи көп деген кишинин эмне кылганды? Мындайча көп киши көп окуду дей турган болсок, мисалы үчүн көп киши дегенде кишинин көп экенин билдирди, кишинин сан өлчөмүн билдирди биринчидеги көп, а экинчиде көп окуду дегенде эмненикин билдирди? Кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирди. Биз ошону гана түшүнүп алсак эмне экен? Болду экен. Түшүнүктүүбү балдар? Демек сан атоочту дагы түшүндүк. Андан кийинки балдар, сөз түркүмдөрүнөн бул жерде ат атооч бар. Ат атооч деген балдар, ат атооч деген ошол бир заттын өзүнүн атын атабай, ошонун ордуна колдонулган сөздөр. Бул деген кандай? Мисалы үчүн, мен өзүмдүн атымды Фарида же болбосо Эжеке деп айтпастан, мен деп койсом. Демек мен деген эмне экен? Ат атооч болот экен. Ал эми тушунда турган окуучуну мисалы үчүн эмне Азат же болбосо Айпери деп айтпастан, аны эмне деп койсом? Сен деп койсом, ошол эмне болуп эсептелет экен? Ат атооч болуп эсептелет экен. Ат атооч бул эмне? Суроо сөздөрүнүн бардыгы мисалы үчүн ат атоочко кирет. Кандай, кайсы, кандай деген, булардын бардыгын китептен бир сыйра карап эмне кылып алсаңар болот, кайталап алсаңар болот. Биз бүгүн эмне көбүнчө адашып кетишибиз мүмкүн болгон, негизгилерин билишибиз керек болгон жерге гана эмне кылып атабыз? Токтолуп атабыз. Демек балдар, бул жерде дагы бул жакка кайталы. Демек сын атоочту түшүндүк. Сын атооч заттын кандай экенин билдирет, бирок эмне составында кыймыл аракети жок. Андан кийин балдар, бул жерде атооштук деген нерсе турат. Атооштук бул деген кандай экен? Бул кыймыл заттын кандай экенин билдириш керек, бирок эмне составында эмне аркылуу билдирет экен? Кыймыл аракет аркылуу билдирет экен. Эми ушул андан кийин ылдый жактагы схемага, сүрөткө карайлы. Балдар, бул жерде топ турат. Бул деген ойно деген этиштин, мындайча айтканда, кыймылды билдириш үчүн коюлган. Демек кыймыл аракет. Өйдө жак менен асты жактын айырмачылыгы, бул жак эмне болот? Зат, ал эми бул жак эмне болот? Кыймыл болуп атат. Эми балдар, эгерде заттын кандай экенин, кыймыл аракети жок, түз эле билдире турган болсо, бул эмне болот? Сын атооч болот. А эгерде балдар, кыймыл аракеттин кандай экенин түз, кыймылы жок билдире турган болсо, бул балдар тактооч болот экен. Мисалы үчүн, аргасыздан ойноду, бүгүн ойноду, тез ойноду, азыр ойнойт, же болбосо көп ойноду деген сыяктуу. Демек эмнесин? Себебин, мисалы үчүн, ордун, мезгилин, сан өлчөмүн билдирип атат. Мындайча айтканда балдар, бул мындай, эмнеге бул жердеги сөздөр башкача, эмнеге бул жердеги сөздөр башкача? Эмне үчүн дегенде, ар кимдики ар кандай. Мисалы үчүн, заттын өңү, түсү, формасы болот, ал эми кыймылдын неси болот? Кыймылдын себеби, максаты, мезгили, орду, сан өлчөмү, сыпаты болот. Демек ошого жараша. Мисалы үчүн, бул жерде ойно деген кыймыл болду, ошон үчүн бул жерде себеби, мезгилин, сыпатын, мисалы үчүн сан өлчөмүн көрсөтүп атабыз. Мынакей. Эгерде бул жерде эмне экен? Кыймыл аракеттин мезгилин, өңү, түсү, мындайча айтканда, кыймыл аракеттин кандай экенин түз, кыймылы жок билдире турган болсо, эмне болуп калат экен балдар? Тактооч болуп калат экен. Түшүнүктүүбү? Эми балдар, бул жерде тактооч деп жазылбай калыптыр. Ошол болуп атат бул жерде. Азыр кечирим сурайм. Балдар, түшүнүктүү эле, укулуктуу эле болуп атабы же жакшы көрө албай калып атасыңарбы? Угулбай атабы? Угулуп атат, эже баары сонун.
угулуп атат, аха. Мынакей бул жерде бир асе деп эмне кылып коеюн? Тактооч деп коеюн. Ал эми бул жерде эмне деп коелу? Чакчыл деп коелу. Ч менен эле токтотуп коелу, балдар мынакей карайбыз, бул жерде. Демек, сынатооч менен балдар эмне окшошуп кетет экен? Демек, биз сынатоочту атоочтук менен адаштырып коюшубуз мүмкүн экен. Сынатооч менен атоочтуктун айырмачылыгы сынатоочтун составында кыймыл-аракет жок, ал эми атоочтуктун составында кыймыл-аракет бар экен. Эми балдар, ал эми сынатоочту биз дагы балдар тактооч менен дагы адаштырып коюшубуз мүмкүн экен. Эми экөөнүн айырмачылыгы, экөөнүн тең составында кыймыл-аракет жок экен. Болгон экөөнүн айырмачылыгы сынатооч заттын кандай экенин билдирет экен. Ал эми тактооч эмне экен? Кыймыл-аракеттин экен. Мисалы үчүн эгерде сүйлөмдө карай турган болсок деле, ар кимиси өзүнүкү менен байланышып турат. Мисалы үчүн кызыл, мисалы үчүн эмнени көп киши, мисалы үчүн эмне адашып кеттим азыр. Мисалы үчүн акылдуу кыз, мисалы үчүн эмне дейли? Акылдуу кыз тез ойлонот деген сүйлөм түзсөк, мисалы үчүн акылдуу деген кыз менен байланышып атат, ал эми тез деген сөз эмне менен? Ойлонот деген менен эмне кылып атат экен? Байланышып атат экен. Же болбосо мисалы үчүн жакшы кыз жакшы окуйт дегенди ала турган болсок, биринчидеги жакшы бул жерде эмне? Сынатоочтун милдетин аткарып атат, ал эми экинчидеги жакшы окуйт деген эмне? Бул жерде тактоочтун милдетин аткарып атат. Түшүндүкпү? Ушул сыяктуу эмне экен? Нерсе экен. Экөөнүн ортосундагы окшоштугу анан эме экен? Ал жерде